Dünyanın en büyük çok Everest çokusunda turam. Ушул чокка чыкканымда 91 жашка толгон 10-майда туулган менен куттуктап апама арнадым. Өлкөбүздө болуп жаткан күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, Аккеме YouTube каналында кайрадан жаңылыктардын чыгарылышы. Амансыздарбы? Кытайда Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча меморандумга кол коюлду. Унаа жана жолдор министрлигинен кабарлашкандай, 3 тараптуу документке Кыргызстандын, Өзбекстандын транспорт министрлери жана Кытайдын өнүктүрүү жана реформалар боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү кол коюшкан. Ведомстводон билдиришкендей, бул меморандум темир жолдун курулушун баштоону тездетүүгө өбөлгө түзөт. Эске сала кетсек, аталган каттам Кытайдан Кыргызстанга жана ошондой эле Борбордук Азия, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө товар жеткирүүнү камсыздамакчы. Нарын шаарында электроавтобустар пайда болот. Бул тууралуу аймактагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргияшов билдирди. Анын айтымында коомдук транспорт ортомчусу жок түздөн-түз өндүрүүчү заводдон сатылып алынат. 7 электроавтобусту сатып алууга республикалык бюджеттен 76 миллион сом бөлүнөт, деди облус жетекчиси. Эске сала кетсек, буга чейин 5 электроавтобусту сатып алууга тендер жарыяланган болчу. Бирок заводдон түз сатып алуу пайдалуу болгондуктан сынак жокко чыгарылган. Кыргызстандык Кадыр Сайдилкан уулу Эверест чокусун багындырды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып калтырган. Анын айтымында кечээ 17 май эртең мененки саат 7:40 Эверест чокусун багындырган. Ал өзү менен кошо чокуга кыргыз желегин, калпакты жана Манас эпосунун академиялык томдугун ала чыккан. Кадыр Сайдилкан уулу кошумчалагандай, Эверест тоосуна чыккан эмгегин 91 жаштагы апасына арнаган. Андан кийин өз жакындарына жана жалпы айымдарына тартуулаган. Кыргыз айымы эч качан кор болбосун, сордолбосун, урдалбасын, сыйырмат сүйүү бакытка бөлөнүп жашасын деп чокудан тилек кылдым деп жазган ал. Белгилей кетсек, буга чейин кыргыз альпинисти Эдуард Кубатов Эверестти багындырганы кабарланган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Алматы шаарына болгон иш сапарынын алкагында Европа инвестициялык банкынын вице-президенти Тереза Червинска менен жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушууда тараптар Кыргызстандын ортосундагы энергетика, ичүүчү таза суу, ирригация, транспорт тармактары сыяктуу ар тараптык кызматташууларды талкуулашкан. Акылбек Жапаров Европа инвестициялык банкы Кыргызстандын өнөктөш экенин, өнүгүүнүн бардык негизги багыттары боюнча олуттук колдоо көрсөтүп келе жатканын баса белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен Европа инвестициялык банкынын ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө жана жогорулатууга чоң үмүт артышаарын баса белгилешти. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кечээ 19 майда Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Пекин шаарында Кытай элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытай комитетинин төрагасы Ван Хонин менен жолугушту. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушууда эки мамлекеттин ортосундагы парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо маселелери, ошондой эле соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты илгерилетүү боюнча пландар талкууланды. Ван Хонин президент Садыр Жапаровду жылуу тосуп алып, Кыргыз-Кытай мамилелерин чыңдоого кошкон салымы үчүн ага ыраазычылыгын билдирди. Мындан тышкары ал эки тараптуу кызматташуудан тышкары көп тараптуу аймактык кызматташтыкты дагы бекемдөө зарылдыгына токтолду. Өз кезегинде Садыр Жапаров акыркы жылдары эки өлкөнүн парламенттеринин ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандумга ылайык парламенттер аралык мамилелерди өнүктүрүүдө жакшы натыйжаларга жетишилгенин канааттануу менен баса белгиледи. Кытай Кыргызстанга кайтарымсыз грант бөлөт. Экономика министри Данияр Амангелдиев 24 агенттигине билдиргендей, кеп 42 миллион доллардын тегерегинде болуп жатат. Каражат өлкөлөр ортосундагы техникалык, экономикалык кызматташтык боюнча артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууга багытталат. Бул кандай программалар болорун министрлер кабинети аныкташмакчы. Битер садакадан чогулган 2 миллион 800 миң сом муктаждарга таратылды. Бул тууралуу мусулмандардын дин башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 1 миллион 150 миң сом ар кандай ооруга чалдыгып операцияга муктаждарга берилсе, 940 миң сом жетим балдарга бөлүштүрүлдү. Белгилеп кетсек, ороз айында жалпысынан 54 миллион сомго битер садака чогулган.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.